Алай районунда жол кырсыкта каза тапкан адамдар чиновниктер экени аныкталды. Укук коргоо органдарынан эске салышкандай, кечээ Ош-Иркиш-Там трассасында Lexus жол тандабас оодарылып кетип 3 адам көз жумган. Такталган маалымат боюнча, алардын бири Ош шаарынын каттоо кызматынын башкармалыгынын жетекчиси Чаншанбек Марипов болчу. Экинчиси анын бир тууганы жана түндүк бажа кызматынын башчысынын орун басары Шарабидин Марипов экени аныкталды. Дагы бир марком үчүнчү бир тууган болчу. Тергөө жүрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер-министр Сапар Исаковду, жогорку кеңеш төрагасы Дастанбек Жумабековду, жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеваны кабыл алды. Жолугушууда Жээнбеков бийликтин бардык бутактары мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүүсү, тынчтык, ынтымак, мыйзамдуулуктун бекемделишине жооп берерин жана эл менен өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн чогуу чараны иштөөгө тийиштигин белгиледи. Баткен облусунда аскер бөлүгүнөн жоокер изделүүдө. Бул тууралуу укук коргоо органдарына билдиришет. Ага караганда кечээ жөө аскерлер бөлүгүнөн жоокер кечки тамактанууга чыгып кетип, ошол боюнча ротага кайтып келген эмес. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бөлүнүп берилген акча жетпей калышы мүмкүн. Каржы министрлигинин маалыматында турнирге мамлекет 307 миллион сом бөлүп берүүдө. Премьер-министр Сапар Исаков кошумча акча булактары үчүн демөөрчүлөрдү жана өнөктөштөрдү табууну тапшырды. Эске салсам, былтыр 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 3 миллиард сом жумшалганы айтылган. Акчага Чолпон Атада жаңы ипподром жана спорт комплекси курулган. Мындан тышкары балыкчы корумдуу жолу калыбына келтирилген.